Assalamu алейкум ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы, амансыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, мен силерге бул чыгарылышта Баткен шаарынан сатыла турган 2 комнаталуу үй боюнча маалымат берем. Силерге даректи түшүндүрүп кетсем, мен турган жер Баткен шаарынын Тургунбай Садыков көчөсү. Бул көчө менен мынакей түз эле 250 метр барсаңыздар Баткен шаарынын центрине жайгашкан айланпаны көздөй барасыздар эркиндик. Ал эми андан бери кетсеңиздер, могул силер көрүп турган шифттин жанында Жомарт мектеби жайгашкан. Жомарт мектебинен бир аз эле өтсөңүздөр сатыла турган үй мына ушул силер көрүп турган 2 кабаттуу номер 34-үйдө жайгашкан. Ушул үйдүн 1-кабатында. Үйдүн ээси менин жанымда. Азыр суроолорго жооп алып берем. Биз мына ушул сатыла турган үйгө урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул артындагы атайын коюлган эшиги менен кирип көрсөтөлү. Себеби дегенде бул үй бизнеске да ыңгайлуу үй болуп саналат. Азыр биз кирип көрөбүз. Батир. Салам алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Жасоо жакшыбы? Жакшы. Бул Батирдин артынан киребиз эми. Артынан кирип көрсөтөлү, Так, мынакей. Мына туугандар, бир аз ремонту бар үй бул. Так, үйдү сатка койдуңуз. Бул жер мурда өзүңүздөр жашап жүргөн үйбү? Жок. Мурда адвокаттар отурган. Адвокаттарбы? Адвокатура ачып часын, ушул жерде, мына арт жагына биз кирген эшиктен. Так, үйдүн жалпы аянты канча квадрат метр жагат? 50-60 чыгат да. 50-60 квадрат метр жагат, Но биз көрүп турган жер бир комнатасы экен, Мына жакшынакай бир ремонт кылып койсо эле болот турган. Но эшиктерди алмаштырыш керек экен, Так, кирип көрүп элели. Мына экинчи комнатасы туугандар, караңыздар. Конок бөлмө десек болот. Мына чоң экен зал. Жакшынакай. Бул азыр канча чыгат? Бул жолду бир квадрат метри uzun turasını espresek bir 8'ge 6 çıkma tutuştu. 8'ge 5. 8'ge 5 çıkartır mı ki? 8'ge 5 çıkartırım mı ki? Bu zalı tuğanlar. Bu içki biz çıkırgenler bu spalni bölmesi. Artık eşiki var için art жағынан eşikte koyup koygan sebep biznes kullanılan ыңгайлуу. Так, бұл жақ olsun mı ki tuğanlar? Подъезден kirip тұрған eşik ношу. No, подъездin 1-ci qavatı. Үй ношу жерде жайгашкан. Номер канчанчы үй эле? 15. Номер 15-чи үй, Бир кошкадан киргенде, мынакей, оң жакта туугандар, кухнясы бар. Кухнясы. Ал эми бул жерде мынакей кичинекей санузел бөлмөсү бар. Ремонт талап кылат туугандар. Ремонтко лайыктуу ремонт кылыш керек, жакшынакай кылып, өзүңүзгө ыңгайлуу, өзүңүздүн табитиңизге жараша жакшынакай ремонт кылып аласыз. Бул жер санузел, душевой. Бул жақ болса, мынакей қарасаңдар, кухонный комнатасы. Так, үй жалпы 60 квадрат метрге жақын. Так, бул жерде таза су кандай? Таза су 1 айда кирет кылабыз. 1 айда киргиз бересиз таза суда. Мурда мына жашабаган үчүн киргиз эмессиздер, Канализация бар да? Канализация бар. Көріңіздер, үйдің документі қандай? Техпаспорт бар, бары жайында. Техпаспорт бар. Сразу өткөрүп бересиз, ала турган адамга. Кошумча нелеріңіз бар? Склад ар бери барбы? Кладовка бар, анан бул жакта 1 соткучу жери бар. Мына сыртта айнектен чыгып барам. Да, мына жакта айнектен көрөлчү 1 соток жер бар, мына өрүккө чейин бар. Өрүккө чейин 1 соток жер бар. Мына тосуп алса болот турган. Документи ушундай. Анан бул жагында сарай бар, кладовкасы, скалаты. Скалаты бар экен туугандар, караңыздар. Алдында 1 соток жер да бар экен. Үйдү көрөсүздөр, жакшынакай, сонуку ремонт кыласыздар. Но силер көрүп турган комнатада бир бизнес ачсаңыздар болот, дүкөн кылсаңыздар болот. Мурда ушул частный адвокаттар отуруп ушул жерде иш алып барган экен. Айтыңчы, үй жакшы экен. Баасы канча? Биздеги көрүүчүлөрдү кызыктырган суроо ушул. 1.550.000. Кем болобу? Түш беребиз. Жакшы клиент болсо түш бересиз. 1.550.000 сом сурамчысыздар туугандар. 1.550.000. Экрандагы телефон аркылуу байланышасыздар. Вариант жолдор кандай? Автоунаага же болсо, жер участок болсо? Вариант жок. Вариант жок, мүмкүн болушунча акчага сатыш керек,
Gördüңүздөр, акчага дейт 1.550.000 сом кем бар экен туугандар. Ошол 2 кабаттуу үйдүн 1-кабатында жайгашкан үй. Шашылыңыздар, чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Бул үй сиздерге насип кылсын. Колдон чыгарбаңыздар. Баткен шаарынын центринде мектепке жакын маршруттук каттам толтура шаардын ичинде бардык шарттар бар. Мен жыйынтыктайм туугандар.